17-бөлүм. Кудай теңириңе кемчилиги бар, же болбосо бир жаман нерсеси бар малды, өгүз болобу, кой болобу, курмандыкка алып келбегиле. Анткени бул Кудай теңириң үчүн жийиркеничтүү. Эгерде Кудай теңириң берип жаткан жерлердин биринде силердин араңардан эркек же аял Кудай теңириңдин келишимин бузуп, ага жакпаган ишти кыла турган болсо, же мен тыюу салган башка кудайларды ээрчип, ага табына турган болсо, же күнгө, же айга, же асман күчтөрүнө таазим кыла турган болсо, сага ушинтип айтып келишсе, ушундайды уксаң, анда оболу жакшылап иликте. Эгерде Исраилда ушундай жийиркеничтүү иштин болгону чын болсо, анда ушундай жийиркеничтүү ишти кылган эркекти же аялды дарбазанын алдына алып чыгып, таш бараңга алып өлтүр. Ал 2 же 3 күбөнүн сөзү менен өлүм жазасына тартылууга тийиш. Өлүм жазасына бир күбөнүн сөзү менен тартылбасын. Аны өлтүрүүгө күбөлөр биринчи кол көтөрүшсүн, анан баардык эл кол көтөрүшү керек. Өз ичиңдеги жийиркеничтүү ишти мына ушинтип жок кыл. Бирөөнү бирөө өлтүрүп койгондо, бирөө менен бирөө чатакташа кеткенде, бирөөнү бирөө сабап денесине зыян келтиргенде, ал ишти чечүү сен үчүн кыйын болсо, дарбазаңдын алдында пикир келишпестик болсо, анда Кудай теңириң тандап алган жерге барып, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучу лебилерге жана башкаруучуларга кайрыл. Алар сага эмне кылууну айтып беришет. Теңир тандап алган жерде алар кандай айтса ошондой кыл. Алар кандай буйрук берсе, ошонун баарын аткарууга аракет кыл. Алар үйрөткөн мыйзам боюнча, алар берген көрсөтмөлөр боюнча кыл. Алардын айтканынан оңго да, солго да бурулба. Ким Кудай теңириңдин алдында кызмат кылып жаткан ыйык кызмат кылуучуну же башкаруучуну текебирденип укпай койсо, ал өлүшү керек. Исраил элиндеги жамандыкты ушинтип жой. Муну баардык эл угуп, коркуп калат. Ошондон кийин текеберденбей калышат. Кудай теңириң берип жаткан жерге барып, аны ээлеп ага отурукташканыңда, тегерегимде жашаган башка элдер сыяктуу эле өзүмө падыша коем дей турган болсоң, анда өзүңө Кудай теңириң тандаган падышаны кой. Падышаны бир туугандарыңдын арасынан танда. Падышаны сенин бир тууганың болбогон бөтөн жерликтен койбо. Бирок ал падыша өзүнө жылкы көбөйтүп албасын. Өзүнө жылкы көбөйтүш үчүн элди Мисирге жибербесин. Анткени теңир силерге мындан ары ал жол менен баспагыла деген. Ал падыша көп аял алып жүрөгү бузулбасын. Алтын күмүштү ашык жыйнабасын. Ал падышачылык тактыга отурганда ыйык кызмат кылуучу лебилердин китебинен мыйзамдарды көчүрүп алсын. Ал китеп анын колунда болсун, өмүрү өткөнчө окусун, Кудай теңиринен коркууга үйрөнсүн, ошол мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдүн баардыгын аткарууга аракеттенсин. Өзүн бир туугандарынан жогору койбосун, мыйзамдан оңго да, солго да бурулбасын. Ошондо ал өзү да, анын уулдары да Исраилда көп жыл падышачылык кылышат. 103-чү забур. Менин жаным теңирди даңкта. Теңирим Кудайым, сен укмуштуудай улуусуң. Сенин кийген кийимиң даңк жана улуулук. Сен жарыкты чапандай кийесиң, асманды чатырдай жаясың. Сен асмандагы үйлөрүңдү суулардын үстүнө кургансың, булуттарды өзүңө араба кыласың, шамалдын канатында салтанат менен жүрөсүң. Сен өз периштелериңди шамал, өз кызматчыларыңды жалындаган от кыласың. Сен жерди бекем негизге орноттуң. Ал кылымдан кылымга кыймылдабайт. Сен анын үстүн туңгуюк менен жабуу жапкандай жаптың. Тоолордо суулар жатат. Алар сенин каарыңдан качышат. Сенин күркүрөгөн үнүңдөн качканча шашышат. Алар сен дайындаган тоолорго чыгышат, өрөөндөргө түшүшөт. Сен алар өтө алгыс чек койдуң. Ошондуктан алар жерди капташ үчүн кайрылып келишпейт. Сен өрөөндөргө суулар жибердиң. Алар тоо арасынан агып жатышат. Алар талаадагы жаныбарлардын баарын сугарат. Жапай эшектер өздөрүнүн суусунун кандырып жатышат. Алардын жанында асман куштары жашашат. Бутактар арасынан үн салып турушат. Өз бийиктиктериңден тоолорду сугарып турасың. Жер сенин иштериңдин жемишине тоет. Сен мал үчүн чөп өстүрөсүң. Адамдын пайдасы үчүн чөп чыгарасың. Жерден тамак өндүрөсүң. Адамдын жүрөгүн кубандырган шарапты, адамдын жүзүн жылтыраткан зайтун майын, адамдын жүрөгүнө кубат берген нанды өндүрөсүң. Теңир өзү отургузган теңирдин дарактары, Лебанон кедрлери сугарылат. Алардын үстүнө куштар уя салышат. Карагайлар илек-илектердин турак жайы, бийик тоолор кийиктердин жайы, аскалар суурлардын баш паанеги. Ал убакытты билдирүү үчүн айды жаратты. Күн өзүнүн качан батаарын билет. Сен караңгылык каптатасың, ошондо түн болот. Түн ичинде бүт токой жаныбарлары жортуп жүрүшөт. Арстандар жем издеп айкырышат, Кудайдан өздөрүнө тамак сурашат. Күн чыкканда алар чогулуп өздөрүнүн үңкүрлөрүнө жатышат. Адам өзүнүн жумушуна чыгып, кечке чейин иштейт. Сенин иштериң кандай көп теңир, сен баарына даанышмандык менен жасагансың. Жер сенин чыгармаларыңа толгон.
Бул деңиз чалкыган улуу деңиз. Андагы сойлоочу жаныбарларга, чоң кичине жаныбарларга сан жетпейт. Анда кемелер сүзүп жүрөт. Анда сен жараткан Левиатан оюн салып жүрөт. Бардыгы сенин өз маалында тамак берүүңдү күтүп турушат. Аларга берсең жешет, колуңду ачсаң берекеңе тоюшат. Жүзүңдү жашырсаң дүрбөлөңгө түшүшөт. Алардын жанын алсаң өлүп кайра топуракка айланышат. Эгерде өзүңдүн рухуңду жиберсең, алар жаралышат. Ошентип сен жер бетин кайрадан жаңыртасың. Теңир түбөлүккө даңктала берсин. Теңир өзүнүн иштерине кубансын. Жерди караса жер титирейт, тоолорго тийсе тоолор түтөйт. Өмүрүм өткөнчө Теңирди даңктап ырдай берем. Көзүм тирүү турганда Кудайымды ырдап даңктай берем. Ырдаган ырым ага жаксын. Теңирге кубанам. Күнөөкөрлөр жер үстүнөн жок болушсун. Мыйзамсыздар биротоло жок болушсун. Менин жаным, Теңирди даңкта. Теңирди даңктагыла. 44 бөлүм. Азыр болсо Жакып менин кулум, мен тандап алган Ысрайыл, ук. Сени жараткан, сени жасаган, сага энеңдин курсагында жаткандан бери жардам берип келе жаткан Теңир мындай дейт. Коркпо, менин кулум Жакып, мен тандап алган сүйүктүүм. Анткени мен суусаган жерге суу, какшыган жерге агын сууларды төгөм. Сенин тукумуңа рухумду төгөм, сенин укум тукумуңа батамды берем. Ошондолар чөптөрдүн арасында суулардын жээгинде өскөн талдарга окшоп өсүшөт. Бири мен Теңирдикимин дейт, экинчиси Жакыптын аты менен аталат. Дагы бирөө өз колу менен мен Теңирдикимин деп жазат, Ысрайылдын аты менен аталат. Теңир Ысрайылдын падышасы, анын кун төлөп куткаруучусу Себайот Теңир мындай дейт: биринчи да менмин, акыркы да менмин, менден башка Кудай жок. Анткени мендей ким бар? Ал мага мен байыркы элди жараткандан бери эмне болсо ошонун баардыгын ирэти менен көрсөтүп айтып берсин, кабар кылсын, же болбосо боло турганды жана келечекти алдын ала жарыя кылсын. Коркпогула, үрөйүңөрдү учурбагыла. Мен сага мурун эле кабарлап, мурун эле алдын ала айткан жок белем. Силер менин күбөлөрүмсүңөр. Менден башка Кудай барбы? Башка аска жок, башка эч бир аска жок. Буркан жасагандардын баары болбогон нерсе. Алардын суктанаарлык буркандары эч кандай пайда алып келбейт. Ошондой экенине өздөрүнө өздөрү күбө. Алар эч нерсени көрүшпөйт, эч нерсени түшүнүшпөйт, ошондуктан маскара болушат. Эч кандай пайда алып келбеген Кудайды ким жасады? Бурканды ким койду? Буга катышкандардын баардыгы уятка калышат. Анткени сүрөтчүлөрдүн өздөрү деле адамдар. Алардын баары чогулуп келип турушсун. Алардын үрөйү учат, баары уят болушат. Темир уста темирден балта ясап алып отто иштейт. Аны барскан менен иштеп чыгат. Анын үстүндө күчтүү колдору менен иштейт. Ачка болуп күчү кеткенче иштейт. Суу ичпейт, алсырайт. Жыгач уста жыгач тандап алып, ага жип тартып өлчөп, учтуу курал менен сүрөтүн чүрүп, анан аны кескич менен жонуп, жумуру кылат. Үйгө коюш үчүн андан сулуу адамдын бейнесин жасайт. Ал өзүнө кедирлерди кыйып алат, карагай жана эмен жыгачынан алат, аларды токойдогу дарактардын арасынан тандап алат. Ясен дарагын тигет, ал эми жамгыр аны өстүрөт. Анан ал адамга отун болот. Ал анын бир бөлүгүн алып жылынат. От жагат, нан бышырат. Анан ошол эле жыгачтан Кудай жасап ага табынат. Буркан жасап ага таазим кылат. Жыгачтын бир бөлүгүн отко жагат, экинчи бөлүгү менен эт бышырат, куурдак кууруп тойгончо жейт. Ошондой эле жылынып, кандай жакшы мен жылыдым, оттун табын сездим дейт. Ал эми ошол эле жыгачтын калган бөлүгүнөн өзүнө Кудай кылып буркан жасап ага табынып, анын алдына жыгылып ага мени куткар, анткени сен менин Кудайымсың деп сыйынат. Алар билишпейт, түшүнүшпөйт, анткени алардын көзү көрбөш үчүн, жүрөгү түшүнбөш үчүн жабылып калган. Ал өз жүрөгүндө ойлонбойт. Мен жыгачтын жарымын отко жактым, чогуна нан бышырдым, эт кууруп жедим. Ал эми калганынан жийиркеничтүү нерсе жасамак белем, бир кертим жыгачка табынмак белем деп айтканга анын түшүнүгү да, акылы да жетпейт. Ал чаңды кубалап жүрөт, алданган жүрөгү аны адаштырды. Ошондуктан ал өз жанын куткара албайт, оң колумдагы жалган эмеспи деп айта албайт. Муну эсиңден чыгарба, Жакып, Ысрайыл, анткени сен менин кулумсуң. Сени мен жараттым. Сен менин кулумсуң, Ысрайыл. Мени унутпа. Сенин мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам. Мага кайрыл, анткени мен сени кун төлөп куткарып алдым. Шаңдан асман, анткени муну Теңир кылды. Кыйкыргыла жер тереңдиктери, тоолор, токойлор жана анын ичиндеги бактарактардын баары кубанычтан шуулдагыла, анткени Теңир Жакыпты кун төлөп куткарып алды. Теңир Ысрайыл аркылуу даңкталат. Сени кун төлөп куткарып алган, сени энеңдин курсагында жараткан Теңир мындай дейт: мен баардыгын жараткан Теңирмин, асманды бир өзүм жайдым, өз күчүм менен жерди төшөдүм.
жалган пайгамбарлардын жышаандарын жаратпай, сыйкырчылардын акылсыздыгын ашкере кылган, акылмандарды артка кубалаган, алардын билимин акылсыздыкка айландырган, өз кулунун сөзүн ишке ашырган, өзүнүн элчилеринин сөздөрүн аткарган, Иерусалимге сага кайра көчүп келишет деген, Жүйүттүн шаарларына сен кайра куруласың, сенин ураандыларыңды мен калыбына келтирем деген, Туңгуюкка соолу, мен сенин дарыяларыңды соолутам деген, Кореш жөнүндө менин койчум, ал менин бүт эркимди аткарат деген, Иерусалимге сен кайрадан куруласың деген, ибадатканага сен кайрадан негизделесиң деген Теңир менмин. 14 бөлүм. Анан мен козунун Сион тоосунда турганын көрдүм. Анын жанында чекелерине анын жана атасынын ысымы жазылган 144 000 адам туруптур. Анан мен асмандан суулардын шаркыраганындай, күндүн катуу күркүрөгөнүндөй болгон үндү уктум. Мен уккан үн гусли чертип ырдагандардын гуслисинин үнүндөй эле. Алар тактын алдында, 4 тирүү жандыктын жана аксакалдардын алдында жаңы ырырдап жатышкандай болду. Алырды жер үстүнөн сатылып алынган бул 144 000 адамдан башка эч ким үйрөн алган жок. Булар аял заты менен булганбагандар. Анткени алар аял затына жакындашкан эмес. Алар козугайда гана барбасын, анын артынан ээрчигендер. Алар Кудайга жана козуга арналган адамдардын арасынан сатылып алынган туңгуштар. Алардын оозунан эч кандай жалган сөз чыккан эмес. Алар кемчиликсиз. Анан мен асмандын ортосунда учуп келе жаткан периштени көрдүм. Ал периштеде жер үстүндө жашаган бардык урууларга жана улуттарга, тилдерге жана элдерге таратыла турган түбөлүктүү жакшы кабар бар эле. Ал катуу үн менен мындай деди: Кудайдан корккула, аны даңктагыла, анткени анын соттой турган убагы келди. Асман менен жерди, деңиз менен булактарды жаратканга табынгыла. Анын артынан дагы бир периште келе жатты. Ал мындай деди: Кулады, улуу шаар Бабыл кулады, анткени ал өзүнүн бузуктугунун ачуу шарабы менен бардык элдерди мас кылган. Бул периштенин артынан дагы бир периште келе жатты. Ал катуу үн менен мындай деди: Ким жырткычка жана анын айкелине табынса, анын белгисин чекесине же колуна койдурса, ал Кудайдын каарынын шарабын, анын каары толтурулган чөйчөктөгү таза шарапты ичет. Ал ыйык периштелердин жана козунун алдында отко жана күкүрткө күйүп кыйналат. Алардын кыйналуусунан чыккан түтүн түбөлүккө көтөрүлүп турат. Жырткычка жана анын айкелине табынгандар, анын ысымынын белгисин койдургандар күн да түн да тынчала алышпайт. Бул жерде Кудайдын осуяттарын аткарган жана Исага болгон ишенимди сактаган ыйыктардын чыдамкайлыгы талап кылынат. Анан мен асмандан сүйлөгөн үндү уктум. Ал мага мындай деди: Жаз, ушул учурдан баштап Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Ооба дейт рух, алар өздөрүнүн иштеринен эс алышат, иштери алардын артынан барат. Анан мен ак булутту көрдүм. Анын үстүндө адам уулуна окшогон бирөө отуруптур. Анын башында алтын таажы, колунда курч орок бар экен. Ибадатканадан бир периште чыгып, булуттун үстүндө отурганга катуу үн менен мындай деди: Орогуңду шилтеп оро башта, анткени түшүм жыйноо убагы келди, себеби жер үстүндө эгин бышты. Ошондо булуттун үстүндө отурган колундагы орогун жерге шилтеди эле, жер орулуп калды. Асмандагы ибадатканадан дагы бир периште чыкты. Анын колунда да курч орок бар экен. Оттун үстүнөн бийлиги бар бир периште курмандык чалынуучу жайдан чыгып, курч ороктууга катуу үн менен мындай деп кыйкырды: Курч орогуңду ал да жер үстүндөгү жүзүм шиңгилдерин кес, анткени жүзүм бышты. Ошондо периште орогун жерге шилтеди да, жер үстүндөгү жүзүмдү кесип, Кудайдын каары толтурулган жүзүм сыгылуучу жайга ыргытты. Жүзүм шаардын сыртындагы жүзүм сыгылуучу жайда тебеленди. Ошондо жүзүм сыгылуучу жайдан аккан кан аттын жүгөнүнчөлүк бийиктикке чейин көтөрүлүп, 1600 стадий аралыкка чейин жетти.